Саламатсыздар менин кичинекей досторум. Мен көз айнегимди кийейин, анткени силерге жомок окуп беремин. Бүгүн силерге чабалекей, жылан жана чиркей деген кызыктуу жомокту айтып беремин. Эмне? Булар бири-бирин жеп алдыбы? Же бири-бирине силерге да кызык болуп атабы? Экран алдына отургула, анда мен жомогумду баштайын. Илгери жер бетин топон суу каптаганда жер таптакыр көрүнбөй суу басып калыптыр достор. Ошондо Нух пайгамбар кемесине жан-жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн деп ар бир жандыктан бирден эркек, бирден ургаачысын алып, кемеге салып, кургак жер издеп сүзүп жөнөптүр. Кеме аз жүрдүбү, көп жүрдүбү ким билсин, күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп, суу кире баштаптыр. Суу кирсе, эмне болот достор? Ооба, кеме чөгүп кетет да. Ошондуктан эмне кылыш керек? Албетте, тешикти бүтөш керек. Кеме тактайдан болгондуктан, аны чычкан кемирип, тешип салган экен. Нух пайгамбар айласы кетип, муну кантип бүтөсөм деп ойлонуп калат да, ким бул тешикти суу өткөрбөй бүтөй алат деп кемедеги жан-жаныбарларга жар чакыра кайрылды. Ошондо жылан мен токтотом деп айткан экен. Анткени жылан ичке, анан узун болот эмеспи? Ал ээрлеп туруп ошол тешикти бекем кысып жатып алат экен. Жылан топон суу токтолуп, жер көрүнгөнчө даам татпай, бир тамчы суу өткөрбөй тосуп жата бериптир достор. Акыры топон суу токтолуп, баары аман эсен кургакка чыгышат. Ошондо Нух пайгамбар жылаанга ыраазы болуп, аны чакырып алып, акыңа эмне аласың деп сурайт экен. Ошондо жылаан, мен дүйнөдө эмне таттуу болсо, ошону алам. Ага Нух пайгамбар макул болуп, эмесе ар бир жаныбардын жемиштин даамын татып, кайсынысы таттуу экенин билип кел деп чиркейди жөнөтөт экен. Чиркей эмне экенин билесиңерби достор? Чымындан кичирээк болот, Ооба, дал ошондой. Дал ошол чиркей жөнүндө сөз болуп атат. Көбүнчө түнкүсүн көзгө көрүнбөй, дыңылдап келип калат да чагып алат. Тумшугундагы ийнесин денеге сайып туруп, канды соргонун чакты деп коебуз достор. Адатта чиркей суук түшкөнгө чейин чага берет. Ошентип чиркей жер жүзүн бүт кыдырып, бардык жан-жаныбарларды, жер жемиштерди даамдап көрүп кайра кайтып келе жатканда, анын алдынан чабалекей тосуп алат. Чиркейим, эмне таттуу экен деп сурайт. Чиркей, баарынан адамдын каны таттуу экен. Анда чабалекей, тилиң кандай болуп калыптыр, көрсөтчү дейт. Чиркей тилин сунуп көрсөткөндө, чабалекей тилин сууруп алыптыр. Анан аны менен кошо Нух пайгамбарга келиптир. Ошондо Нух пайгамбар, кана чиркейим, жер жүзүндө эмне таттуу экен деп сураганда, анда чиркей этип эчтеке айта албай коет экен. Эмне үчүн антет? Анткени чабалекей анын тилин сууруп алгандыктан сүйлөй албай калат. Анда чабалекей баканын каны таттуу экен деп жатат деп айтат экен. Чабалекейге ачуусу келген чиркей бир чааптыр. Чабалекей учуп кеткенче чиркейдин колу анын куйругуна катуу тийип, чабалекейдин куйругу ошондон улам эки ачакей болуп калыптыр. Нух пайгамбар жылаанга баканы буйругандыктан улам жылаан баканы жакшы көрүп, аны жегенге аракет кылат экен. Эгерде чабалекей болбогондо, жылаан адамдын канын соруп калмак. Туурабы достор?
жылан менен чабалекейдин өч болуп, адам менен чабалекейдин дос болуп калышынын себеби да мына ушунда экен. Ошондуктан чабалекей менен адамдын достугу бекем болуп, чабалекейлер адамдын үйүнүн чатырына уя салып, балапандарын чыгарганын себеби ошондуктан турбайбы? Себеби биринчиден жылан бийик чатырга чыга албайт. Эгер чыкса, адам көрүп, чабалекейге жардам берет. А чабалекей менен адамдын достугу ошол күндөн ушул күнгө чейин уланып келатыптыр, достор. Силер дагы канаттууларды, алардын ичинен куйругу эки ачекей болгон чабалекейди көрсөңөр, сөзсүз аларга сый-урмат кылгыла. Анткени чабалекей биздин адамдардын достору экен. А жыланды көрсөңөр, аларды өлтүрбөгүлө, аларга да сый мамиле кылып, колуңар менен кет деп куалай ийсеңер, силерди чакпайт. Мына достор, ушундай кызыктуу жомогумдан да бүтүрөйүн. Бул кызыктуу китебим чарчады. Эс алсын, силер де эс алгыла. Эртең сонун күн силерди күтүп турат. Көрүшкөнчө достор.